بسم الله الرحمن الرحيم. Бейиштин даражалары канча десе, аннык бул боюнча бейиштин даражасы боюнча айтылган эмес, канча даража экендиги. Балким хадистерде келет, юқали ли сахибил Кур'ан, Кур'анды окуган адамга кыямат күндө айтылат, иқра вартaqi ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات تقرأ بها. Sen окугун, жана Куранды окугун, жана окугандык себептен көтөрүлө бергин. Жана дүйнөдө кандай тартип менен, Курандын тартиби менен окусаң ошондой оку, чындыгында сен аятты окуп бүткөндө ошол сенин акыркы даражаң болот деп айтылат. Демек ушунун негизинде кээ бир уламалар бейиштин даражасы Курандын аяттарын санына жараша болот деп айткан. Кандай болгон чакта дагы эң бийик даража бул Фирдаус бейиши. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан, эгер качанда силер бейишти сурасаңар, анда фасалул фирдауса, анда Алладан Фирдаусту сурагыла деген. Мындайча айтканда, ислам динде мусулман адамдын духу дайыма мындай толук болуп, алдыга дайыма умтулгандын жолдомосу бар. Болот деп эптеп бейишке кирип алсам болду, эптеп-септеп жүрөбүз деген нерсе эмес. Балким бейишке болушунча аракет кылыш керек. Бүгүн ушундай адамдардан сүйлөшүп сурасаң, дүйнө кандай болуп атат десең, дүйнө жакшы 5. Дүйнөгө кызыктыруунун кереги жок. Дүйнөгө бар деп бир аят хадисти айтыштын кереги жок. Саат 4-тө 5-те карасаң дордойдо өзү турат да. Бирок динге келгенде эле алсыз болуп калабыз да. Эптеп жүрөбүз, дуа кылып коюңуз депчи. Эчтеке деле кылган жокпуз деп. Пайгамбарыбыз айтып атат, жок, эгерде бейишке умтулсаңар, Фирдауска умтулгула. Алладан сурасаңар, Фирдаусту сурагыла, эң бийик бейишти сурагыла. Анткени ошол жерде анын шыбы, анын патологу, үстү бул Аллах Тааланын аршы болуп эсептелет. Ошол жерден туфаджару анхарул жанна, бейиштин дарыялары ошол Фирдаустан баштап туруп түшөт дейт. Эң бийиги да. Ошо аракет кылыш керек, урматтуу туугандар.